Assalamu alaikum agayın. Jumuştарды бүтүрүп алып эми силер менен амдашалы. Салт боюнча, адат боюнча дегендей. Ат башыдан кат жасат жердештерим. Ана мен күлкүм келип атпайбы? Илгери Сүйүнбай абабыздын жакшыры бар эле, тамашалуу да Эрелиевдин. Айлан айын туугандар, менден көөнү суугандар. Мен bir жерде чоң болуп кызмат иштеп турбасам, пайдам кайдан тиймекчи, бар болгону ыр жазам деп. Тамашалагандары бар эле ошондой кишимин мен дагы бирок эми угар эми биз дагы силерге кошулуп катыңарды окуп, анан кышында аянычтуу акыбалыңар көз алдыма келип атат. Анан үлкөндөргө кайрылалы. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровго, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Шакиевке, Кыргыз Республикасынын премьер-министри дептир. Азыр министрлер кабинетинин башчысы Жапаровго деп кайрылган экен. Анан мен катты окуп берейин кыска. Сиздерди урматтоо менен Нарын облусунун Ат башы районунун Бийик Тоолу өрөөнүндөгү пенсияда жана мүмкүнчүлүгү чектелген жашоочулардын атынан кайрылуу. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде 8 ай от жагылат. Кышкызын абыдан суук болгондуктан кошумча арганда электр жылыткычтары колдонулат. Мындай жылытуу кооптуу болсо да, ошону менен бирге ар бир үйгө ИРЕС тарабынан 5 киловаттык жучокторду коюп коюшкан дейт. Жучогу жанагы эмелерге контрол коет го, көзөмөл. Колунда барлар мурун эле 3 фаза тогу менен жылытууну койдуруп алышкандыктан киловаттына 1 сомдон төлөшөт. Ал эми биз убагында үйлөрүбүз эски болуп, ремонттолбой, колубуздан келбей жүрүп, кыскартып айтканда, эми мүмкүнчүлүгүбүз келгенден койдурсак ошондой жылыткычтарды бизге 100 сом 28 тиында жылуулук коюлат экен, жаңы тариф боюнча деп атат. Биз аны кантип төлөбөйбүз, улгайсак, мүмкүнчүлүгү майып болсок деп кайрылып атат булар. 8 ай от жоксак, üşүсөк, тоңсок, кыскасы бияга аябай аянычтуу, ал айтпаса деле түшүнүктүү болуп атат, каты жок деле. Айрыкча чоң алай менен ат башы, арпа араң бышкан, бышпай да кала турган жерлер. 8 ай деген ошол кыш. Анан кийин эми ошол кайрылып атат президентке, бардыгына кайрылышыптыр, бер жагынан айласы кеткенде ушу президентке чейин кайрылып атышпайбы. Анан ушуга уруксаат берүүңүздөрдү деп атат. 100 сом 28 тиындын ордуна 2 сом 16 тиындын тарифке уруксаат берүүңүздөрдү өтүнөбүз деди. Жазып атат. Эми кечээ эле мына Акылбек мырзанын кабинет башчысы сөзүн уккам, энергия боюнча, энергетика боюнча кымбаттоолор болот, колунда барларга, байларга деди. Ал эми Бийик Тоолу аймактардагыларга ошо бойдон калат, анан арзандатуу болот дегендей мааниде айтты. Эми Акылбек мырзанын эле колундагы иш ошол эки район, айрыкча мен Кыргызстанды жакшы билем го. Эки райондун акыбалы өтө кыш узак да мына. Чоң алай менен Ат башы. Шуну бир эске алып, элдин мүдөөсүн ушу кышта колдош керек да, аны жайда эми жашап кетет ала тоодо адамзат. Андан кийин эми мына жердештерим жеткирдим, айттым элге, журтка. Акыбал кышты азыр эле мына эми ошо кышка келебиз. Ат башыдагы мына кечээ мен мына интернеттен көрүп отуруп, кээде көңүл кубанат, кээ бир мындай сөздөрүнө анан баягы күлкү келе турганда учурлар болот. Ошолорду бир күлкү аралаштырып айтам да. Президент Жапаров жакында, Садыр Жапаров мына Торгартка барыптыр. Санкт-Петербургка кетерден мурда го. Барып анан вертолет менен барып анан абдан жакшы жана оңдолуп аткан экен. Торгарттын көзөмөл пункту абдан заманбап оңдолуптур. Жолдо көрсөтүп атат, жанагы Жапаров программасынын алып баруучусумун деп журналист жигит. Айжигит Матраимов экен. Парадоксалдуу да фамилиясы дагы. Торгар бажыда бир Матраимовду жогото албай атса түп тамырынан кыркып атышат. Анан бул Айжигит Матраимов экен, мен тамашалайын деп атам. Дагы бир кабарчы Матраим жүрөт экен. Ал эми бир фамилиядагы бала болсо керек. Мен тамаша иретинде айтып атам да.
Анан кийин парадокс деп коет мындайды. Анан ал жигит ошо биринчи көрүшүгө аябай энтигип сүйлөп толкунданып, анан жолдо ушул тоңголок жол деп, тайгалак жол деп катуу сүрөттөсө, ушу жолдун боюнда Кытайдан келген жанагы чоң машиналар тизилет, укмуш келип атыптыр деми аяктан. Анан ошол тиги жердин дагы шарты оңолуптур. Bir убакта ошо 6 машина деп атабыз, ушундай тест өткөрөткөн, бүт автоматташтырылган, электрондоштурулган. Илгери Ташкул аке да көп кеп кылды эле бир кезде ушул жерде акайып койгон экен. Ошол киши дароо эле ушундай жазайм деген экен. Өзү ал киши мага ушундай айтып берген да, ал өзүнүн документальный дагы тарттырган берүүлүү эмелери бар болчу, тасмалары бар болчу. Аны комиссияга да көрсөткөн. Анан тиги апчеге жакпай калыптыр, бат эле кызматтан алдырып салыптыр. Ошол эле кездерде электрондоттуруп таштамак экен да. 90 канчанчы жылы акай оңдо деп койгон экен ошого. А бер жакта Майрам эжекебизге жетип, анан ал ошентип ошентип айтып берген, алдырып салган деп 8 айдабы. Анан ошондон бери канча акчалар жана райым миллиондор ошояктан өсүп чыкты да. Алардын тамырын айланайын эптеп кыркып атышат го. Бүт ошолордун кишилери орнуп алыптыр да. Анан ошол жерден президент Шайдот баарын баягыдай ат жалында тест көрүп, өзү дагы текшерип көрдү окшойт. Анан абдан баягы чек ара ошол чуусу асылбаганда бир чоң мафиозный бажыккананын ошол оңдолгонун көрүп мен кубандым. Андан анан мынабы бала айтты, жакшы бир сөздү айтты, эпитетти. Бул жер Кыргызстандын Камчаткасы деди да. Şu Atbaş'tan baştalat Kamçatka'da. Çoğalay da Atbaş Kırgızistan'ın Kamçatkası. Denk tuğra etti da. Su o yerde 38 dedi, 18 dedi, gradus dedi. Abdan yapacak da şondaydı. 3500 metre büyüklüklerde. Demalış kıyım. Al yerde yaşaşımız arı ver basışın özü kıyında. Buna o yerde zaman bakmam doktor. O şonday prezident Kamçatka'da dep tema koyup koydum. Andan anan beri gelgende дагы эмне жаңылыктарды көрүп атабыз. Мына ич кубана турган, көңүл кубана турган жаңылыктардан айтайынчы. Ломбард жөнүндө айтып атат. Мына азыр эле көрдүм. Камчыбек Ташиев, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин чабуулу Ломбардка жеткен экен. Ломбард чындыгында коркунучтуу, рекетке айланганда Ломбард деген системаны мен ыйлап эле жүргөн аязатын көрөм да. Ыйлап, боздоп, үйлөрүнөн ажырап, канча үй бүлөлөр ажырашып, кан жутуп мындай айтканда. Согушта да ошондой болгон эмес да мени. Тоно деп айтты мына Камчы мырза өзү. Эгерде ушуну биз токтото албасак, анда биздин мамлекеттин коопсуздугу кыйын болот деген мааниде айтты да. Баракелде дедим. Эми Ломбардка жетти кадам. Анан ушуга чейин койгон экен эй. 240, 260, 300%тен ашырып жиберишиптир. Кадабай баягы жылдыгын карачы, тоноода. Мына Камчыбек Ташиев өзү айтып атат. Күрөш ошо жакка жетти туугандар. Муну эми 30%тен 30%дан ашырбайбыз деди. Эгер ошондо да кыйын 30% деген азыркы шарттачы. Эгер жана 300'дü алып жүргөн киши 30%га түшкөндө, нөлгө түшкөндө 10%не түшүп атпайбы, 10%на түшүп атат да. Мындай алып 1%на 10%на түшүп атат. Айтор ушундай иш кубана турган, ишти жылыта турган кадамдар туугандар, бул жакшы күрөштөр чындыгында. Анан мынабы жолдон көрсөтүп атат, кыргоолдор жарыктык мына кыргоолдор кооз канаттууга ушу жолго чыгып алышыптыр, ошону кубанып көрсөтүп атышат жана өткөн кеткендер. Кайсы бир жерлерден ачык эле токойдун чекесине чыгып, адамдарга үйрө алып. Ушундан улам мен баягында ар кай жерден кабар келген мага. Мындай салып жиберишет да, менин баягы өзүм мергенчи, табиятты көп жазган кишимин илгери мергенчилик кылганбыз. Ата-бабабыз мергенчи болгон, ал мергенчи спорттун бир түрү мергенчилик, аңчылык, көңүл ачуу. Ал эгерде өзүнүн жанагы эрежеси менен жүрсө, ал биздин балалыкта кандай мергенчилик болду жаш кезде. Бизде мантикрист дейт мына алайкуулуктар. Биздин чектеш аймактагы тоолу, алайкуу, ат башы, көлдүн башы мергендер де жалаң тоолу жерлердин. Анан ошол алай ушу мергенчилер мантикрист дейт бир жерде, бир жакта гек дейт, бир жерде мына чүйдө чып этме дейт.
Жана майда калибрлуу тапанчанын огундай огу бар, чакан мылтык. Анан илгери ал кайсы менен тең болчу, мен атам атып жүргөн мылтык 1956-жылы деп боорунда жазылып туралды. Чоң кек деп коет, андан чаканды кичинекей болот, комсомольский деген. Алдында магазини да болчу, мындай кичинекей кутуча салган, 5 ок салынган. Мен ошолорду атып чоңойдук. Анан ал абдан мындай көз катар мылтык эле да. Анан үнү пас ылдый чыгат. Бир коктудан атканда аркы коктуга үркүтпөйт, угулбайт. Анан ал 1-2 кийик атасың, өзүңө чак. Кырбыйбейт ал кек менен. Анан баягы кожожоштай бир ач көздөр көп атпаса, оңко тургузган, анан тоңко тургузган дегендер бар. Эми алда кожожоштар да каарына калган, мына алайкуда мен айта кетейинчи, бир жакшы таанышым бар. Эки көзтең ошол мынтыктан мен ошол орусча айтканда именно кекти ошол мантикристи аткандан анан өзү айтып берген мага. Эки көзтең сокур болуп калган да. Мындай табият жазалайт экен. Бул мен көп көргөм өзү ошондой. Ашкере ачкөздүк кылганды. Ал Кожо жаш деген элдик поэмада байыркы кыргыз ошол эскерткич кылып таштаган да бизге. Эмне деген дүйнөдө жок поэма. Жаратылыш, кыргызды жаратылыш сактап келген, ушул кайберендер сактап келген, мынабы камбарата тукуму сактап келген, ошого кор мамиле жасагандын адам эмне деген запкысынын опосун көрөт деген маселе да. Анан эми ошол мени кубандырды. Биз деле ошондой чеги менен атчубуз, көңүл аччубуз. Анан кийик деген айланайын алдыбыздан мынандай чуркап чыкчу жаш биз бала кезде. Ар бир мына ат башынын бөксө тоолорунда карагайдын чекесинде кийиктер чуркап жүрөр эле. Түн ичинде бакырар эле эликтер. Анан кийин аска таштын баары кийик. Бала кезде ушундай аралашчубуз да. Кийин анан колхоз деген чарбасы кеңейди, малы көбөйдү. Анан чек райондор деп жана мылтыктардын түрлөрүн берди, карышкырап бүт баары мергенчи болду дагы. Акыры эгемендиктин алдында баягы эсир талкууларында автомат менен мына жалаң генералдар барып, төрөлөр барып анан автомат менен жанагы камаз кылып жүктөп кеткендерди көрдүк да. Ушунчалык ырайымсыздыкка барды адамзат. Анан кийик калбай калды тоолордо. Такыр Кытай жака ооп кетти кийиктин баары. Кытайдын ортосундагы зонада алынганда мен ошого чейин атчан барып ыйламакчы болуп келген, кийик көрбөй. Ак сайдан кийик көрбөйт деген эмне? Шумдук болуп калганда. Анан быйыл айтып атышат, мына 3-4 жылдык жанагы киргизген жаңы мыйзамы, монополиясы. Анан бүт жанагы аппаратура коюлуптур, корокторго бүт. Жанагыдай көзөмөл аппаратуралар электронный. Мыкты. Азыр иштарап жана айып пулудаптан чоң салып салыптыр. Кийиктер келе баштады дейт. Мынандай эле келип жайылып калды дейт. Ал бул жакшылыктын, жакшы турмуштун жишанасы туугандар бул. Кайберен деген. Улуу Айтматовдун ак кемесинде окусаң эмне деген философиялык ой жатат. Ошол ак бугу кайра келди деп, бугу жаныбар келди деп момунчалы ыйлап, ошондо жүрөгүң тидрейт да. Бугулар келбей калганда Ысык-Көлгө. Бугунун мекени болгон Кыргызстан. Мына Арыстан жолборус болгон экен кесинде. Керик деп атат. Манаста керик эмне? Носорку. Ушундай жаныбарлар болгон да, жана кара кулак шер, пантерадай болгон жаныбарлар болгон. Шунун баары жок болуп кеткен да. Адамдын өзүнүн тылмышкерлигинен, таш боордугунан жок болгон. Эми ушулар кайрылып келип атыптыр. Абдан кубаныш керек. Муну мамлекет мындан араса эмне деген мына тирүү зоопарк. Туризмдин булагы ушул болот да кийин, Кудай кааласа. Муна кубаныч үчүн айтып коюшубуз керек. Анан эми менден суранды эле, мына Ордо ойну, Ордо чатагы деп койдум. Эми өзү Ордо ойну жөнүндө айтпайсызбы? Анан Ордо жөнүндө чечмелеп бербейсизби дейт. Мана ошондо кичине айтып берейинчи, анча созуп. Ордо деген сөз этимологияны карап көрсөк, Ордо деген Ордонун эки түрү бар да. Ордо деген этимология эки мааниде. Бирөө Ордо деген оюн, ата-бабасынан келаткан спорттук оюн. Акыл эс, анан физикалык оюн да. Ошонусу менен мыкты да. Көбү физический оюн болуп атпайбы? Мына улак тартыш, ат чабыш. Анан ал Ордо акыл эсти да талап кылат. Анан ошо шамдагы айлыкты карууну да талап кылат да, физикалык күчтү да талап кылат Ордо. Анан мына мамлекеттин борборун резиденцияны Ордо деген да.
Хандардын ордосу, бектердин ордосу, султандардын ордосу, падышалардын ордосу. Анан эми мына ордо оюнунан айтайын, дегенде бул өзү абдан татаал оюн, биздин тарыхый оюн. Тиги Алтайда Манас атабыз төрөлүп 12 жашында ордаткан ошол. Ордатып тетиги Алтайдын кара жол бетегесин жулдуруп, анан ошордо ордатып атканда Эсенкандын элчилери келип анан төөнү жипер болсо керек да, ошондой күч менен черткенде төөнүн шыйрагы талкаланды деп атпайбы. Анан ошондон Манас атабыз биринчи оюн менен жанагы Айкөл Манас оюндары деген кезинде ошо мамлекеттик буйрутмада жанагы спорт комитетинин Алмаз Касенов деген мырза башкарган биринчи жанагы көчмөндөр дирекциясынын, көчмөндөр оюндарынын дирекциясынын жетекчиси ошол жигиттин тапшырмасы менен жазган. Айкөл Манас оюндары деген ат коюп, ошол Көкөтөйдүн ашынан тартып биринчи ордону коюп, себеби ошол Айкөл Манас атабыз аткан оюн өтө татаал оюн. Ошол ордо деген сөз, ошол орто деген сөз го. Мен ушундай орто толсун деп кирет. Саламдашканда ордо ойноп аткандарга сырттан келген киши ортоңор толсун деп учурашат биринчи келген киши. Анан чокон аттырат. Анан эми эрежелери ал көп, мен аны айтып отурбайм, чоң сөз болот. Айткам бир оюндарда да, бул менин берүүлөрүмдүн мурдагы жылдарында бар. Эми кыскартып айтканда, ушунун кийин домпой менен тарыхы атылып келди. Ал боз үй ордунда чийилип, анан жана эки жаат болуп атат. Мекенди коргоо деген сүйүк жатат да жерде. Анан баскынчыларды ордосун талкалоо, кайра ошол өзүңдүн ордоңду коргоо деген эки маанидеги стратегиялык тактикалык оюндар ал. Абдан кылдат. Ошондон жана кыргыздардын ичинен чоң эле белгилүү эле бийлердин, эл башкаруучулардын ичинен таарыныштар чыккан. Ордо ойно чатактын башы деп коет. Ошол татаалдыгынан улам чыккан да. Акбас Карабас дегенден ошондон чыккан. Эми адигине Тагай бабаларыбыз деле анын жандын үстүнөн ордо атышып, эки жатындаш бир тууган таарынышып кетип, анан жүзү көрүшпөй жүрүп көптө табышкан дешет, көчө качышып бири-биринен. Ордо ошондой намыстын оюну, анан жана татаал оюндан да. Андан кийин анан мына ордо оюну боюнча айтсак, Ормон Балбайдын чатагы да ордодон чыккан дейт. Анын жөнү бар. Ал повод орусча айтканда. Бир нааразычылыктын калыңданышынын бир шынаасы болгон. Анан бул Ормон хан көтөрүлүп, Байсорунду жердеп турганда Мөгөлдүн кылаасын үстүкү Чолпорадан аркы. Ошол жерде кыштын күнү Боронбай би кадимки алар анда бир хандыкта болуп, бир тууган эл чатакчыга элеккесте. Анан кышында саламчылыкка келип, Сарыбай бай, анан ошо Мураталы би деген көп кишилер, анан жигиттери, батырлар менен кошо келет да. Анан ал жерде өргүү болушот 2-3 күн. Балбай келиптир, Мырза дегендери келиптир. Бер жакта Ормондун кимиси Төрөгелди, Алыбек Батыр, Ормондун кайниси болгон кезде жигити болгон. Ошолор анан тосуп алышып, Ормон коноктоп жатып, анан Ормон хан өргүү болуп жатышкандан ордатышкан экен ошол жерде. Эрмектеп оюн көрө, кыштын күнү ордатат кыргыз. Анан жана Салбурунга чыгат да, экеле оюн. Анан ордону салып, анан айт албактар менен секичегетиги хан баштап, бийлер отуруп көрүүчүлөр. Анан ордо башталып, анан 9 байтал байлаткан дейт. Эми согумга деген байталдарды байгеге байлатып коюп, анан тамаша көрөлү деп анан баштаганда Сарбагыштын жигиттери, оюнчулары бугуларды чокондотуп деп айтылат, утуп келатып, күн кечкирип кеткен экен. Анан кийин баягы намыс косколот. Оюнда улам намыс косколот да. Косколуп жүрүп отурат. Анан алдырган киши жанагыдай болот. Анан таксыр деп сурашыптыр Ормондон. Ормон аба дегенби, таксыр дешкенби, биз эми камсыз келип утулуп атабыз. Эми оюн 2-3 күнгө эртеңге да сосула турган болуп калды. Биз түнү менен бир ордочубуз бар эле, алдырбайлыбы, уруксаат берсеңиз дептир. Анан алдыргыла, тамашаны көрөлү деген го. Эне түнү менен жана түптөн Чийбыл ордочу дегенди алдыраттылар. Чийбыл ошондо аты айтып, Чийбыл сар экен, аты башка экен, узун бойлуу, шадылуу, сары жигит болгон дейт. Турна тарамыш деп коет, анан карулуу да жигит. Анан ошону түнү менен алдырышат экен ат менен. Анан эртең менен анан баягы
тамак ичип анан чыгып ордого чыгып анан күн көтөрүлүп калгандан анан атып баштайт да. Анан ошондо эми ордочуңар келди эми жаңы эле атка алчап баштагыла деп эки тарап анан 10-15тен бөлүнүп алып эки тарап анан атышып. Бир жагында ошол Балбай Батыр оюн башчы атышат да, жигиткеси да Балбайдын дагы. Мырза, Кылыч дегендер анан атышат. Бер жакта Төрөгелди, Алыбек, Боталы дегендер ормон жактын жигиттери анан эки жаат болуп атышып атып анан ат конгондо сарбагаштардын аты конот экен дагы. Анан алар оюндан баштайт, 3төн оюн атат. Анан оюнда кээде ошондой болот. Какмай болот да, какмай деп коет, жанагы жакшы оюн башталбай, уланбайт да. Анан топтоо эле бирин серин чукка чыгып эле оюн бер жакка өтүптүр кесек бугуларга. Анан оюнга жете турганда эле чукка аз чыгып калып, анан эми Кудай берди деп анан бугулар атка атып топ бузулуп, анан биринчи эле чукка чыккандан анан эле баягы даяр турган мыкчегер дейт аны кыйын оюнчуну. Ордонун тили менен айтканда мыкчегер дейт. Анан мыкчегер чыйыл чечинип баягы жеңил мына желеткиси менен анан өтүкчөн шымаланып анан ордого кирет да жеңин түрүп. Анан ал тооруп түштү дейт. Тооруп түшкөндө ошо кыйын четмекчи болгон экен эми чынында. Мына алай жактан да бирөөнү айткан мага, мен бир жаздым эле дептеримде жүрөт. Аманчылык болсо анда айтам. Оң кол сол менен кол менен четкен бул орусча айтканда редкий болот да мындай. Мындай мыкчегерлер оң кол менен да чертет, сол кол менен да чертет. Ордо татаал оюн, ал оюнчук эмес. Жана домпой менен момундай четкенде, мына мындай четкенде домпой колдон чыкпаш керек эмес. Чоң арууну талап калат, чеберчиликти талап калат да. Анан тартат бири-бирине жеткирип, ортодо калыс жетиш керек, калыс чий турат да ортодо. Өтө мерчемдеп ойнолгон оюн. Анан карууну тартып чийинден чыгарыш керек чүкөнү. Анан кийин анан ошондо чий буланан өнөрүн көрсөтүп, борборго келди жыдымакка. Чүкөнүн баарын ошо кырып чертип отуруп анан жакындап кан салынат. Жыдыман деп коет борборду. Ошол жанагы аттын жалынан же куйругунан үсүп туруп анан аны бекем мыктын учуна же менен темирдин учуна бекитип туруп анан тиги кагат борборго. Борборго жана кагып туруп, житире кагып, кыл гана чыгып турат мындай көрүнүп, жыдыман белгили борбор болуп. Анан ошого чүкөн тискен да. Анан ошол жыдымандын түбүнө ал темири житире кадылган колго тийбейт. Ал кыл гана турат да тиги жерде көрүнүп. Анан ошого жанагы наристенин тырмагындай дейт. Наристенин тырмагы кичинекей да, кнопка сыяктуу эле мындай айтканда. Анан ошол улактын далы сөөгүнүн эң жука жеринде деп сүрөттөлөт. Ошону кесип тегерек. Анан ошого кан деп салат ошону. Кыргызча кан деп салат. О жанагы кийин хан деп айтылып калган. Ошол канды салат. Анан чүкөнү тискенде анан тиги хан алынмайынча оюн жыгылбайт да оюн. Жеңилди деп эсептелбейт. Анан ошол ханга жеткичекти чүкөнү алып отуруп анан жакындап келгенде бармагы жарылып кеткен экен. Чертип атканда мына тийген экен да, жана жерге тийип, тоң жерге тийгенде бармагы жарылып кеткен экен. Шакала мындай кармаган экен. Кан жерге тамса жыдымак да. Кан эмес, мурундан суу агып жерге таап кетсе да жыдыйт. Оюнчу чертип аткан оюнчу. Ошондон тиги каршы тарабы карап турат, бирөө чыгып, калыс болуп. Мындай контроль болуп карап турат да, көзөмөл жасап. Анан ал Төрөгелди бакырат экен, чык деп тияктан. Каның колуң канады, чык дейт экен. Ошондо сөгөлөп отурган боюнча Чыйбыл мырза таксыр деп Ормонхандан сураган экен. Мен таксыр мына канымды тамызбай кармап турам. Убагында билип калып. Мен жыдыган жокмун али. Улуксаат берсеңиз мен ат алмаштырайын, сол колум менен чертейин деген экен. Анан Ормонхан кубанат, атты черте берип атыр, өнөрүңдү көрсөт дептир. Ошондон бул мынабы колду кармап туруп, ал домпойду алып, бул жагына салып, оң колуна, чөнтөгүнө, кемселдин. Жука эмес, тиги желеткинин. Илгери көп кагап деп койчу, ошонун чөнтөгүнө салат экен дагы. Бияктагы домпою бар экен, запасный мындай айтканда. Оюнчулар ушундай алып жүргөн дилер, өздөрүнүн домпою, өздөрүнүн абалактары болгон. Анан ошону салат экен. Салып туруп анан бияк кисесине оодарылып туруп улуксаат алды да анан чертет экен сол кол менен.
ошондой чертип анан ошондо зуулдап жана чүкөлөрү эле ушундай муз үстүндө черткендей чертет экен дейт, учуп турду деп санжыгычылар сүрөттөйт да. Анан ошондон ханга келет экен, ханга келип анан имерилип мындайынан карайт да, ханды чертиш үчүн ал ыктуу жакка чертиш керек, көтөрүлүп турган жагы болот. Бир жагы топуракка жет мына кыртыш жерге сүйөнүп турган жагы болот. Ошол черте тургандыныгы ошол ормон хандар, ал аксакалдар отурган жакта экен да. Ошол жакка чертиш керек экен да, башка биягы начар болуп атат да, өңүт начар. Анан дагы сураныптыр, эми ханым өңүт сиз тарап болуп турат, чертсем болобу деген экен. Улуксат сурап атат да, нарттуу оюнчу да. Анан черте бер баатыр, өнөрүңдү көрөлү дегенден. Ушундай черткенде ошол ормон отурган жана секиден кайы учуп башынан алып барып түшкөн экен. Ошол жактан таап келишиптир. Анан чуулдайт дейм, ала намыс оюн, экинчиден жанагы театралный көркөмдүктө чертип атат дейм, оюн чеберчилик менен. Ордонун жанында кичинекей кезде жүрдүк, эмне дейм, эртеден кечке көкмуштун болуп, ошонун ойногонду кийин ойнодук. Ошо мык чегерлердин чеберчилигин, жанагы кыйкырык, сүрөөн, өкүрүк менен бакырык, бир ордонун дагы жанагы касиети, сүрү эл театрды көргөндөй көрүп турат, тегеректеп турат да. Ушундай ошондой кезде сүрдөбөй, тартынбай, анан эрк керек, ага кайрат керек. Эмне деген жана мык чегерлер болгон ошондо. Ан сайын күчөп жеткен жана комузчулар күйлөп, манасчылар төккөндөй, а оюндун бир өзү касиети да ошол. Улакчылар кандай киргендей, өзүн жоготуп коюп. Анан түшкөндөн анан уралашып, баягы ур деген сөз эле кыргыздыкы, уралашып дегеним ошол. Ур деген кыргыздын сөзүнөн баш чыккан, ура деген сөз. Анан кийин бугулар анан баягы тогуз байталды алып анан ал тамагына деле карабай кеткен го, бир жигиттери кыйкырып эле. Ошондо оюндун өзү улак тарткандар да билет, ал кечик улакты алып кетип атканда карабайт эч кимди. Жанагы кыйкырык сүрөөнү өзү эле мас кылгандай алып кетет. Анан ошондой кеткенден эртеси дагы бир котур таштар бар да. Буякта бузукулар бар, анан ошолор бирөөлөр айтса керек. Мына мен таксыр ханым тиги ичинде кеги бар немелер, карабайсыңбы? Байталдан да соорун бербейт байгеден да. Анан сиздин башыңыздан алат чертип, анан ошентип анан жана чатактын, нааразычылыктын бир шылтоолору, шынааларын ошондой ортодогу куйту бузуку кишилер эле чыгарып койгон. Ал деле уланып эле келет атандай маселелер. Анан ордо оюну, экинчиден ордо оюну деген калды. Салтта ал бийлик оюну. Мына Кокон хандыгындагы ордо оюнунун баягы жүдө кызыктарын, ырайымсыз салтын ошол Кокон хандыгы көрсөткөн. Алтын бешиктин тукумдары. Бири-бирин сойгон. Сынган кылычтай эмне деп жазган төкөбүз, абабыз, Төлөгөн абабыз. Эмне деген классический роман, мындай айтканда. Бири-бирин бир туугандар бийлик үчүн сойуп атат. Көрдүңбү? Ошол кан төгүү алып келип анан кайран Кокон империясын бир кезде эрдене кадимки алтын бешиктин мыкты Алымхан мыкты түптөгөн империялык деңгээлге жеткен, анын көпчүлүгүн аталык болуп кыргыздар башкарып турган ошондой орусча айтканда мощный мамлекет. Анан ошол жалаң кутумчулуктун, жалаң-жалагы бийлик күсөөнүн айынан анан жок болгон ордонун оюну деген ошондон чыккан. Көк чокойду да илдирип көргөн кыргыздардын үсүп аталык, үзүгө болбоду. Баягы ички ошондой бир генетический адамдар укумдан тукумга ошо жойлоп жүрүшкөн. Ошол ак үйдү жойлогондой алар да жойлоп жүргөн да. Ошондой бузукуларды элдин арасынан издебеш керек. Ак үйдүн өзүнөн издеш керек. Ордонун өзүнөн издеш керек. От жаккандарды. Үчүнчү күчтүн баары ошонун ичинде жүрөт керек болсо. Ушундай. Анан кийинки мына биздин 30 жылдык тагдырыбызда да көрдүк да. Канчасын кайталап отурбай эле элдин баарына бул чоң сабак ордо деген. Анан мен бир өкүндүргөн ошол кайрылуум деле ушундай. Эгерде кулак кагыш кылса, колунда бар кишилер болсо, мен көп кайрылдым. Бир гана мынабы Эгембердиев Табылды байке гана ишке жараган, өтүп кетти дүйнөдөн атын. Шуну ордону колдоп, сонун баштап келаттык эле. Анан азыр мен көп кайрылам.
Өткөндө Америкадан жигиттер чалып атат, Агаyadan Касым деген таластык жигит чалып атат. Мына биз ордон жазып бериңиз, бизди да чакырабыз, ошо ордатып атабыз деп. Кубанат мына. Ала тоодон баягы алтындын баркы өзүнүн жеринде керексиз дегендей, баркы жок дегендей, тигилер барктап, ошо балдар тиги Агая деген штат ушу биздин тоолуу Ала тоодо экен, ошол жерде ордатып атышат. Анан мен аларга өмүр тилейм, ийгилик, ордо колдосун дечи илгери. Хана ордо колдосун деп аталарыбыз бата берген. Ушундай деңгээлде кут ордо колдосун дечи. Мына ортоңор торсун деп салам берчү. Ордону ырым кылышчу кыргыз, байыркы келаткан кыргыз. Бул кыргызда гана ойнанат. Мына биздин эгизибизде коңшу, биздеги оюндун баары бар Казакта. Ордо атпайт. Атпайт, жок ордо. Бир да элде жок ордо. Бул кыргыздын байыркылыгын, кыргыздын ушул империя курган өзүнүн ошондой маштыгын, ошондой салтын, наркын көрсөтүп турган оюн да. Анан өткөндө ошол да бир жол өткөрүп берген табылды Байкенин жезири мына Жаңылзат карындашыбыз бир өткөрүп берген чоң байгени. Анан эч жерде андай жакшы байге кайрылдым эле көп эле киши. Федерациясы бар, эки оюндун кийинки өнүктүрүлгөн оюну бар, 2-3 региондо ойнолот. Ат башын арын Ысык көлдө ойнолот, Сузамырда ойнолот, мына Кетмен төбөдө ойнолот экен, Абалак деп. Ал бир жарым кылымдык тарыхтан бери алар ойноп келатат. Ошол эки оюнду кошоп катар коюп эки чийинде. Мына университеттин бер жагында тонол шамал айдап кетти, жапкан жакшынакай боз үйдөй болгон кичинекей стадион курушты эле. Ошону кайра жаңыртып, ошону балдар келип атат. Аксакалдар келет мага. Мен колуман жанагы Эралиев айткандай кайрылам. Менин акчам болбосо, акчалуулар көңүл кош. Көп эле көңүл кош, кайтсам болбойт. Анан ошол өткөндө дагы айттым, Жаңылзатка дагы кайрылдым. Айланайын карындашым, ушу Табыкеңдин арбак үчүн дагы бир колдоп кой. Биз телевидениянын баарын чакырып келели. Америкада мындай орой айтканда тентип жүргөн балдар ойноп атат, намыс, карачы. Анан биз турмуш жакшы эле болуп атат. Ушуну биздин тийиштүү жетекчилер деле карап, колдоп, мамлекеттик программага жакшы кирип, муну эң таза, мына каңгып жүргөн бош жаштар деле ойнойт эле. Демалыш күндөрү болуп, байрамдарда, илгери Оштун, мен Ош кезинде окуп атканда, Навай паркында кыргыздар ордо ойноп атчу. Кийин жоголду. Бу жерде ойноп атчу. Мен эми Фрунзенден андасам деле келчү элем. Бардык жерде ордо болчу да. Ал башкармалар, раистер тыйса да болбой качып ойночу. Ордо ушунчалык кызык эле. Азыр эч жерде ойнолбой, бирин серин эле кишилер. Барсаң эле үйүнөн чыкпайт, коргондо алышкан, айылга барсаң деле ордо бирин серин. Ал илгери ошондой күркүрөп, шаркырап, колхоз, совхоз иштеп турганда качып ордо ойночу. Азыр баары ушул үйгүчүк болуп калды. Май курсак, анан оору көп бизде. Туугандар саламат бололу. Ордо биздин кутубуз. Ордо ошо Манас эпосундай, Манас тарыхый, рухий дүйнөсүндөй биздин салттык оюн, нарктык оюн, бардык шамдагайлыкты, жанагы ден соолукту да чыңдай турган, акыл эсти өндүрө турган оюн да. Ушул ордобуз колубуздан кетпесин, кутубуз колубуздан кетпесин. Наркыбыз болсун, аман бололу деп жыйынтыктап туралы.